кылмыштарга көбүнчө жаш муундар аралашып кетет. Алып келген адам башка, заклад коюп кеткен адам башка, координат таштаган адам башка. Булар бири-бирин көрбөйт. 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажырайт. Бул ата-эне түздөн түз баланын жүрүш турумуна жооп берет. Жана чоң көлөмдүү наркотик ташыган, аткезчилик жолун ташыгандар күч органдардын күчү жетет. Биз алар менен тынымсыз күнү-түнү күрөшөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Биздин катталуучулар кыргыз эли бардыгыңыздарга бир көйгөйлүү маселе менен бөлүшөлү деп келдик. Өзүңүздөр билгендей, биз Кара Балтада детский колонияга барганбыз. Ал жакта 14, 15, 16 жашта жаш балдардын ошол жакта камалып жатканын көрүп кабыргабыз кайышып келген. Андан тышкары бул боюнча дагы 1-2 видеолорду кайрылганбыз. Азыркы бүгүнкү күндө айтат, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Бардыгыбыз бир кемедебиз. Эгер кеме чөгө турган болсо, бардыгыбыз чөгөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө эң чоң проблема болуп аткан. Өзгөчө буну көзөмөлдөй турган ушу Ички иштер министрлиги ушул жактан жеринен келип сиздерге маалымат алып берели дедим. Себеби ата-энелердин дагы суроолору көп болгон. Анан бул нерсеге бир гана Ички иштер министрлиги эмес, бир гана мамлекет эмес, ата-энелер дагы бул нерсеге кайдыгер карабай, эгер аракет кылбай турган болсо, аягы келип чатакка келе тургандыгын баардыгыбыз түшүнөбүз. Азыр сиздерге терең бул жерде атайын Ички иштер министрлиги бизге ушундай шарт түзүп берди. Учурдан пайдаланып Ички иштер министрлиги Ниязбек Улан байкебизге да ыраазычылык билдиребиз, ушул байкебизге да ыраазычылык билдиребиз. Азыр ушул мефадрон деген, меф дейбизби, соль дейбизби, ушул наркотический, синтетический наркотик азыркы бүгүндө жаштардын баардыгы отуруп калган. Өтө опасный нерсени азыр эмне болот, кандай болот, кантип токтотсо, кантип колдонулат, кантип кирип келет, ошол боюнча азыр байкебизден кененирээк баяндама алабыз. Байке, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баги заттар мыйзам шүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын уюштуруу талдоо башкармалыгынын башчысымын. Милициянын полковниги Дооталиев Марсель Саматбекович. Бүгүнкү күндө абдан олуттуу маселелердин бирин экөөбүз кеңешебиз. Биринчиден бул жанагы синтетикалык баги заттар, башкача айтканда акыл эске таасир этчү баги заттар. Булар айрыкча мефедрон, бул меф деп коет. Бул мефедрон ар түрдүү химиялык суюктуктардан жасалат. Бул мефедронду бир жолу колдонгондон кийин өзүнө карандысыз кылып коет. Буну деген айрыкча жаш муундардын арасында колдонулат. Биз мындан сырткары бул ушул мефедрон аткезчилик жолу менен чет мамлекеттерден бизге ташылып келет. Бул негизги ушул элдик буюмдар жана башка товарлардын арасында катылып, жамынып алып келинет. Бул көйгөйлүү маселе, бул абдан мындай дүйнө жүзүндө болгон мындай көйгөй маселе. Бул бизде гана эмес, бул дүйнө жүзүндө орун алган маселе. Буну да биз алдын ала ушуга талдоо жүргүзүп, анализ кылып, биздин мамлекетибизге качан келет деп күткөнбүз. Ошого карата 2021 жылы биздин ички иштер министрибизге Ниязбеков Улан Умукановичка ушундай атайын бир башкармалык же түзүмдүк бөлүк түзүш керек деп сунуш бергенбиз. Бул сунушубузду министрибиз колдогон. Колдогондон кийин ушул биздин кызматтын курамында синтетикалык баги заттарга каршы күрөшүү башкармалыгы түзүлгөн. Бул башкармалык биринчи эки бөлүмдөн турган. Бул мен жана кеңири айтып кетсем, негизи ушул синтетикалык баги заттар айрыкча интернет мейкиндигинде байланышсыз жол менен таркатылат да. Бунун кураторлору чет өлкөдө отурат. Буну ташып алып келген, жана саткан же заклад коюп кеткен ушул кылмышкерлер бири-бирин тааныбайт. Булар бири-бирин көрбөйт. Мисалы азыр лабораториялар боюнча да айтып кетем. Мен жана аткезчилик жолду айтып бердим. Мындан сырткары да лабораториялар бар. Лабораториялар бул негизи ушундай, бул жана эл аз жерден жана тоолуу жерлерде атайын лабораториялар жасалчу буга чейин. Азыркы бүгүнкү күндө болсо бул лабораторияларды боюнча да айтып кетем. Бул негизги химиялык компоненттер алып келинет. Биз ошол мен
жогору айтып кеткендей мына кеңири талдоо жасап биздин өлкөбүзгө качан келет деп ушудан баштасак 2021 жылы ошондой башкармалык түзүлгөн. Башкармалыктын курамында 2 бөлүм. Биринчи ушул бөлүмдөрдүн арасынан бир бөлүм бул ушул мониторинг, ушул интернет мейкиндигине мониторинг жүргүзгөн бөлүм болчу да. Ошондой бөлүм азыр бизде иштеп атат. Бул бөлүмдө мындай техникалык жактан кесипкөй кызматкерлер атайын дайындалган. Бул кызматкерлер күнү түнү интернет мейкиндигине талдоо жүргүзөт. Каякта жарнама чыгып атат, кайсы жерде реклама чыгып атат, кайсы жер ким ташып атат, ким алып келет. Ушул күнү түнү булар ушундай мониторинг жүргүзөт. Ушул мен айтып кетсем, ушул 2021 жылдан тарта ушундай 103 интернет дүкөн аныкталып, алардын ишмердигине бөгөт коюлган. Мындан тышкары көрүлгөн иш-чаралардын натыйжасында 17ден ашык банги лабораториялар аныкталган. Банги жанагы синтетикалык банги заттарды жасаган лабораториялар. Башында бул лабораториялар жанагы мен айтып кеткендей эл аз жайгашкан жерлерде, ушу тоолуу жерлерде, айрыкча Чүй облусунун аймактарында жайгашкан лабораториялар болчу. Бүгүнкү күндө болсо лабораториялар мындай кичинекей эле батирде эле, бир батирде эле алып, ошого ижарага алып эле, ошо мен ушул мүмкүнчүлүк менен кайрылып кетет элем. Ушундай ижарага бере турган адамдар, мисалы силер ижарага берген батирдин кимге берип атасыңар, паспорттун копиясын алып, ошондой эле данныйын алып, анткени биз эгер ошондой лабораторияны аныктап калсак, ушул үйдүн ээси да, ошо үйдүн ээсинде да суроолор пайда болот да. Анан кийин мен билген эмесмин деп ошондой болушу мүмкүн да. Ошон үчүн алдын ала, анткени булар бир адам ижарага алат, башка адам менен сүйлөшөт, башка адамга берип коет. Ошону көзөмөлдөп жакшы караш керек. Ошого да кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө бул башкармалыктын штаттык бирдиги чоңойду. Биринчи биз ушул Бишкек борбордук аппаратта ачканбыз. Азыркы күндө дагы бир бөлүмү биздин түштүк аймактарда ачылган. Ош шаарында дагы ошондой бир бөлүм бүгүнкү күндө өз ишмердигин алып барып жатат. Биз мурун өзүңүз билгендей баягы жаш кезде биз угат элек, кара курай менен кармалды, анан дагы башка нерселер, рушник тейби эмне дейт, кандай нерсе угат элек. Бирок мындай нерсени укпайт элек да. Бул меф деген жакын арада эле пайда болгондой. Ушу сиздердин маалыматыңыз боюнча бул ушу Кыргызстанга кирип баштаганы аябай оборот алып баштаган 2-3 жылдын ичинде болду. Бул сиздердин маалыматыңыз боюнча кайсы жылдары кирип баштаган? Биздин эмелер, жаштар кайсы убактан колдонуп баштады муну? Мен талдоону силерге айтып берсем, эң биринчи жолу бул кичинекей көлөмдөгү синтетикалык баңгизат эң биринчи жолу 2016 жылы. 2016. Бирок абдан кичинекей жаңы баштаганда аны убагында тийиштүү чаралар көрүлгөн. Ушундай мыйзамсыз жүгүртүүдөн бул баңгизат алынган. 2017 жылы, 2018 анан пандемия башталды, бул токтоп калды. Биз жана мен жогору айтып кеткендей, чет өлкөлөрдө болгон ушундай көйгөйдү, жана ошол олуттуу маселени биз да изилдеп, биздин мамлекетибизге качан келет деп ошону жөн эле күтө бербестен 2021 жылы алдын ала биз ошондой атайын түзүмдүк бөлүк, башкача айтканда башкармалык түздүк. Ошол башкармалык түзүлгөн күндөн баштап атайын биздин урматтуу министрибиздин жардамы менен атайын техникалык жабдыктар менен жабдалып, атайын ушул интернет мейкиндигине терең талдоо жүргүзүлгөн атайын аналитикалык программалар, ошондой эле Darknet деп коет, бул кара түстөгү интернет. Буну мындай жөнөкөй адам деле кире албайт, аяка адамдар кире алат, бирок аны түшүнүш керек. Анткени бул интернеттин жанагы кара түстөгү платформасы да, ошол жактан айрыкча лаборатория, ошол эле лабораторияга кандай жабдыктар керектүү, ошол Darknet'тен тапса болот. Ошондой эле синтетикалык баңгизаттарды мен айтып кеткенде мефедрон, альфа-PVP дегендер бар. Ошону кандай каяктан алышып келиши мүмкүн. Ошо биздин кызматкерлер буга күнү түнү ушундай мониторинг жүргүзөт. Бул ушул 2021 жылдан тарта ушул ишмердик ушундай активдүү бойдон күрөшүү башталды. Бирок тилекке каршы бул кылмыштарга көбүнчө жаш муундар аралашып кетет. Эмнеге десек, жаш муундар бүгүнкү күндө техникалык заманбаптан, бүгүнкү заманбап техникалык жактан алар өнүккөн. Булардын баары гаджет менен жана ошондой сыяктуу, жана ошо гаджет сыяктуу жана техникалык каражаттар менен жакшы колдонот. Ушул техникалык каражаттарда, ошондой эле гаджеттерде, телефондордо ар кандай жарнамалар,
ар кандай рекламалар, ошондой мен жана айтып кеткен Даркнеттин ошондой адрестери пайда болот дагы. Бул жаш балдар ошону көрүп туруп ушуга алаксыйт. Мисалы бат акча табам деп, бат байым деп, бирок эч ким байыган мен көргөн жокмун. Канча иш аракеттердин негизинде канча жаш муундар кармалды. Мисалы бүгүнкү күндө жана жаш муундар дейбиз, бирок алардын арасынан жашы жетелектер да бар да. Мисалы жашы жетелектердин кармалган жашы жетелектердин саны өсүп келатат да. Мисалы 2021 жылы 5-өө, 4 азыр эсимде жок, 5-өө 4-өө кармалса, бүгүнкү күндө 9 айдын ичинде эле 13 жаш жаран кармалган. Ушул именно жана закладка жасагандар да. Бул мен жана айтып кеткендей, булар бири-бирин тааныбайт. Мисалы бул жанагы наркосиндикат деп коет. Бул өзүнүн атайын системасы бар. Эң жанагы көзөмөл жүргүзгөн биринчи куратор бул башка чет мамлекетте отурат. Чет мамлекет буйрутма берет ошол жактан. Алып келген адам башка, заклад коюп кеткен адам башка, координат таштаган адам башка. Булар бири-бирин көрбөйт. Биз ошонун баарын аныктоо үчүн жанагында мен айткандай башкармалык түзгөнбүз. Ошол башкармалык күнү түнү ушул жаатта жумуштун алып барат. Мындан сырткары бул олуттуу маселе мамлекетибиздин бүт күч органдарына эме болду. Чакырык болду да, ушундай коркунуч болду. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик органдар ушул багытта ишмердин алып баратат. Биз улуттук коопсуздук комитети менен биргеликте, ошондой эле баж кызматы менен биргеликте, ошондой эле чек ара кызматкерлери менен биргеликте ушул багытта активдүү иштерди алып барабыз. Сиз азыр кичине акчага кызыгып деп айтып калбадыңызбы? Бул сөздүн төркүнү бул закладчиктер жөнүндө айтып атсаңыз керек да. Ошол булардын термини боюнча закладчиктер деп айтылат да. Ошол закладчиктерди прилагать этип атканда сиз уже калмагандар менен сүйлөшөсүз да. Ошол закладчиктер эмне болуп илим калат? Кантип булар ошону акча менен азгырат? Мисалы 5000 сом, 10 000 сом беребиз деп, эмне себептен кантип кандай болуп калат? Мисалы кармалгандардын айтуусу боюнча. Биз кармалгандардын айтуусу боюнча булардын баары айткан сөзү, эки жолу сатып көрөм дедим, эки жолу саткандан кийин болду, мен башка сатпайм, башка бүттү аралашпайм, жана болгон акчаны таап алам да кетем, бүттү башка аралашпайм деген ой менен келишет баарычы. Бирок кураторлор буларды атайын байлайт, компрометирующий материал чогултат дагы айтат. Сен хорошо, могу азыркы могу партияны сатып кой, анан болду деп ошентип улана берет да. Болду, бул жана байланып калат, болду. Ошол менен анткени бул кураторго байланат да. Ушу закладчик кураторго каяктан байланат? Мисалы соц тармактан, интернет мекендиги, интернет жана мен айтып кеткендей даркнет айрыкча ошол жактан ошол жактан эле рекламалык жана ар кандай жарнамалар келет. Ушуну эске алып биз дагы биздин урматтуу жогорку кеңештин депутаттары менен жана ошондой мамлекеттик органдар менен биргеликте мыйзамдарды дагы мындай биздин багыт боюнча мыйзамдарды жакшыртканбыз. 2 мыйзам, 1 токтом кабыл алынган. Ошо биздин депутаттарыбызга рахмат. Ушул бул мыйзамдар менен негизинен ушул жарнама кылган жоопкерчилик күчөтүлдү. Мисалы мурун штраф менен, айып пул менен чыгып кетсе, азыркы күндө 5 жылга чейин эркинден ажырайт. Бүгүнкү мыйзам боюнча ушул наркотиктерди жарнама кылган. Мындан сырткары жоопкерчилик дагы күчөтүлдү. Андан мындан сырткары медициналык акыл эске таасир этчү препараттар бар. Аларды да мурун без рецепт кээ бир аптекалар сатчы. Ага дагы мыйзам күчөтүлдү. Бүгүнкү күндө ушул кабыл алынган мыйзамдар бизге жакшы мындай платформа берип, биздин кызматкерлерибиз жакшы мындай мыйзамга ылайык иштеп атышат да. Ошо закладчиктер дегенди айта турган болсок, мисалы ата-энеси балдарын бул жактан жиберсе, балдар албетте ата-энесине ачык айтпайт. Биз официант болуп иштеп атабыз, мындай болуп иштеп атабыз деп. Бирок ошол жеңил акча жолун табын ошондойго келип байланып калат. Анан тигилер да маалымат алып туруп, бул менен болуп калат. Эми закладчиктер кармала турган болсо, мисалы жазасы канча жылдан канча жылга чейин болот? Анан дагы кечиресиз, элдин арасында мындай суроо бар. Ошол закладчиктерди, ошол сотрудниктердин арасындагы деле өздөрү ошондой саттырып, өздөрү кайда результат үчүн камагандар дагы жок эмес деген нерселер бар да. Ошол элге канча жооп бере аласыз? Биз
мен жана сиздин да интервьюңузду көрдүм буга чейинки ушул именно жанагы сотрудниктер өздөрү аралашып, өздөрү подстава кылып. Мисалы бизге бир да жаран кайрылган эмес. Мына менин милициялар атайын подстава кылып, ушундай куратор менен чогуу иштеп, анткени жана кылмыш жаза процессуалдык кодексте берене бар атайын. Алдын ала кылмыш жөнүндө айтып берсе, же ошол кылмышка аралашып, кылмышты аягына чейин жасабай кайрылса, бул жоопкерчиликтен бошотулат. Бизге алдын ала кайрылса, биз ушундай болуп атат. Законго ылайыктап эле биз жоопкерчиликтен мыйзам өзү бошотот да. Эгер көмөк көрсөтсө, ушундай кылмыштарды ачканга жардам берсе, жана ошондой эле жанагы милициялар өздөрү подстава кылат дегенден алысмын да мен. Анткени бүгүнкү күндө бул баңгизаттар менен жалгыз гана милиция эмес, бүт азыр мына акыркы 2 жылда бүт күч органдар, ошондой эле мамлекеттик органдар баары иштеп атат да. Закладчиктер боюнча айтып кетсем, 282 беренеси кылмыш жаза процессуалдык, кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси бул баңгизаттарды сатуу максатында колдонууда. Бул 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажырайт, мындан сырткары мүлкүнөн ажыратылат да. Бул закладчиктер, ошол сбытчик болот да, закладчиктер, булар сбытчиктер да, булар атайын закладка коюп, мындай сатуу максатында закладка коет да. Эми биз караңыз, жаштар боюнча эле сүйлөшүп атпайбызбы? Бирок элдердин келген каттарына караганда, анан бул жакта бир гана жаштар эмес, 30-35 жаштагы, 40 жаштагы дагы уже чоңоюп эле калган, акыл эсине кирип калган, уже үй бүлөнү бага турган камилис ушундайга отуруп калганын себебинен үйдөгү буюмдардын баарын сатып, телефондордун баарын сатып, 1 жылдын ичинде башкача өзгөрүп кетти. Бизди карабай калды, бала чакабызды карабай калды, уже бардыгын бизди даже кол салганга чейин дагы, мына сизге айтып бердим, жакында ушу Дордойдо бир эжебиз дагы айрылды. Ушу балам ушу акча бербей койгондуктан мага бычак кылып көтөргөндөр дагы болду депчи. Эми ушул аягы колдонгон адамдын ушул эмени синтетический наркотиктин интернеттен окусам да аягат ушу 5 жылдын ичинде түгөнөт дейт да. Анан ушул бир суроо, ушуну мисалы жаштар эмес, сиздерде мисалы ошол возрастта адамдар дагы катталганбы? Бул бир. Анан экинчиси, муну колдонгон адамдын зыяны эмнеге алып келет? Анан үчүнчүсү, мисалы көчөдө же балким кандай адамдардын, ата-энелердин коопсузданганы биз колдонулган балабызды кантип билебиз? Анализ тапшырыш керекпи? Мисалы уруп эле көчөдө чегип эле жүрүш мүмкүн да туурабы? Ошолорду кантип анык таза болот? Эми закладчиктерге бул маалым экен, канча жыл статья алат. Бул колдонуп чеккендерге өзүнө да статья барбы? Булар да камалабы? Ушул жөнүндө да бир кенен айтып берип койдуңуз. Ушул мисалы жана колдонгондорго дагы бул автоматически хранение беренеси коюлат. Сактоо беренеси. Бул 283 берене. Буга да 5 жылдан 10 жылга чейин колдонгон. Алар бул автоматически хранение менен синтетикалык баңгизаттарга мындай көлөм жок, объем жок. 0,001 граммдан башталат жоопкерчилик. Кылмыш жоопкерчилиги башталат. Ошон үчүн жанагы мен чектим, анан мен саткан жокмун деп булар жоопкерчиликтен кача албайт. Буларга сөзсүз чара көрүлөт. Бул боюнча ошондой. Экинчи боюнча жанагы сиз жана башында айтып кетпедиңиз беле, мурун жанагы традиционный наркотик деп коет, бул жанагы ошол эле анаша кара курай деген. Бул эмнеге синтетикалык баңгизаттар? Анткени булар акыл эске терс таасирин берүүчү. Мен жана айтып кеткендей, бул химиялык суюктан жасалат. Бул түздөн түз мээге аябай мындай чоң зыян келтирет да. Бул ден соолугунан ажырайт. Ден соолугунан ажырагандан дагы тышкары бул өлүмгө, ден соолук түгөнөт дагы, өлүмгө учурайт да. Анткени бул химиялык зат түздөн түз жанагы мээге психологический жактан өзүнүн терс таасирин берет. Мисалы, мен жана бир медик кесиптешим жакшы сөз айтты эле, бүгүнкү күндө ата-эне менен баланын байланышы жок эч кандай. Мисалы, ата-эне жумушуна кетет, балам эмне кылып атат, эмне иш кылып, эмне менен алек, кайсы жерде жүрөт деген жок да. Мисалы, любой ата-эне мен түшүнөм, барып жумуш иштейт, баласын багам деп. Айрыкча ушул жаш мундарда жана айтып кетти, бар 45 жаштан жогору, 45тен
баштап жана жаш мундар жашы жетелектерге чейин кармалган сбытчиктер, ошол эле закладчиктер бар. Бирок ушул эң жанагы курч болуп турган нерсе бул жанагы жаш муундар да, жаш муундар. Өзгөчө жаш муундар, бала менен баланы көзөмөлдөш керек. Бала эмне кылып атат, телефондорду эмне карап атат, кайсыл нерселер менен алек, окружениядан дагы көп, өзүнүн чөйрөсү менен да көп. Мындай чөйрөдө 10 бала болсо, анын ичинен 2-3 жанагындай болуп калса, 2-3 жанагындай болуп калса, кайрылыш керек тийиштүү органдарга. Мисалы, жашыруун түрдө медициналык жанагы Минздравга караштуу дарыгерлерге кайрылса болот. Алар да жашыруун түрдө алар да анализдерин кылып айтат, ушу балаңыз ушундай колдонот экен, бул препаратты ичкиле, анан тигиндей ичкиле, өзүнүн медициналык жактан дагы. Анткени мен жана жогоруда айтып кеткендей, бардык мамлекеттик органдар бүгүнкү күндө ушул жаман нерсе менен күрөшүп атышат. Ушул дарыгерлерде да атайын программалар бар. Биздин жалпы жанагы баңгизаттарга каршы программабыз бар. Бул программанын алкагында бардык мамлекеттик органдар иштейт. Ошол эле наркологдор, психологдор бардыгы даасындуу жардам көрсөтүп алат. Дагы мындай суроолор болуп атат, мисалы, ата-энелер айылда да, балдары бул жакта. Балдарымдын баскан турганы, акыркы убактары өзгөчө болуп калды, мамилелери өзгөчө болуп калды. Менин дагы күмөнүм бар, балам ушул синистикий наркотикти колдонуп атабы. Бирок бизге сыр бербейт дейт да. Ошону кандай кылып текшерүүнүн жолдору бар? Там анализ тапшырса, мисалы, наркомандар ким, мисалы, наша чеккен болсо, там текшерсе канынан чыга турган нерселер бар, Бунун жолдорун ата-энелер мындайчы, баламды алып барып текшеринте, бирок кандай жолдору бар? Менин балам ушундай колдонуп атабы же мен күмөн болуп атамбы дегендерге ушу кандай кылып анализ кылам деген энелердин суроосу. Ошондой суроолор болсо, бизде атайын ишенимдүү телефон бар. Ушу номерге калтырып ушул биз сизге дагы рахмат айтат элем. Ушундай силердин да 300 миңден ашык подписчиңер бар. Бизге бул платформа бизге абдан жакшы. Анткени канча адам көп көрүп көрсө, бизге да жакшы да. Биз өзүбүздүн дагы интернет мейкиндигинде Instagram баракчасын, биздин баракчабыз бар. Анын дагы адресин мен сизге таштайм. Ошол телефон доверияны да таштайм. Ошол телефон доверие любой күнү түнү чалат. Мындай компетенттүү кызматкер жооп берет. Анткени күнүмкүгө атайын мөөнөткө бир кызматкер, 2 кызматкер турат. Бир кызматкер ушун анонимдүү звонокторду кабыл алып, даасындуу жардам көрсөтөт. Кандай анализ тапшыруу үчүн кайка жерге алып барыш керек болсо, чогуу барып туруп, чогуу анализ тапшырып, ошол жактан жообун күтүп алып, дагы мындан ары кандай чараларды көрүүнү дагы ошол жактан дагы айтып. Сиздер кызматкерлерден ушундай жардам болот, Жардам болот. Дагы лечение боюнча да кээ бирлер угуп атабыз, кээ бирлер баягы 3 жыл, 3 айлап лечение кыла турган частный эмелер бар экен, секторлор, там айына 100 миң сомдонбу, 200 миң сомдон. Бирок 3 ай, 4 айдан кийин эле кайда эле ушул нерсеге отуруп калып атат, кыйын болуп атат чыгаранга. Бул бир дейт. Анан экинчиси, сиздерде кандай ушундай кармалып, ушундай нерседен, синтетикадан чыккандар барбы, жаңы жашоого түшкөндөрчү? Анан кээ бир интернеттен карасам, бунун аягы өлүм менен эле аякталат, ден соолук депчи. Анан ушул эми эмес, коркуттуу эмес, бул башта эме кыла турган. Ушундай бизде өлүм катталуулар болгонбу деген мындай төз суроо да. Мен передоз деп коебу, колдонуп алып мындай, кызмат, биздин кызмат боюнча мындай, биздин кызматтын ишмердигин жалпы айтсам, биз негизги ушул алдын алуу иш-чараларын өткөзөбүз. Баңгизаттар менен күрөшүүдөн тышкары алдын алуу иш-чараларды жүргүзөбүз. Анан эл аралык кызматташууну кеңири алып барабыз да. Биз жанагы ушул баңгизаттарга каршы атайын форумдарга барабыз, катышып жүрөбүз. Европаларга барып жүрөбүз. Ошондой эле чет мамлекеттерге барып опытын алабыз. Ошол форумдарга катышабыз. Жана разный научный тажрыйбаларды алып, ар кандай научный конференцияларга катышабыз. Бүгүнкү күндө синтетикалык баңгизаттарын айыктыруучу мындай жок. Медициналык мындай чечим жок да бүгүнкү күндө. Ооба, бар, частный клиникалар бар. 3 ай, 4 ай дарылайт, бирок чыкканда кайра эле ушул балеге кайра эле кабыл болушат да. Бирок адамдын өзүнөн да, мисалы,
адам жана жеке ою менен ооба өзү менен күрөшүп аракет кылса аны Ошо мен медицинский жактан интернеттен окудум, бул бир гана адамдын өзүнө зыян эмес, баягы тукумуна дагы, тукумуна да зыян. Бала боло турган болсо, ушу балдары дагы инвалид болуп калат деген, анткени бир эки мамлекетте ушундай ситуация дагы катталган экен да, адамдын ичи организми эме болгондон кийин ушундай болуп калат депчи. Анан баягы эле дагы бир кайталап суроого айта турган болсок, сиз интернеттен көрдүңүз, канча миң, 5000 комментарийдей. Бул бир гана эмеде эмес, YouTube каналда да бардыкча тараган. Ушул граница боюнча, границаны жакшы көзөмөлдөп аятат. Бул ушул синтетикалык наркотик бул сырөө болуп кирип келеби же готовый болуп кирип келеби? Анан кийин эме бул жакта окусаңыз керек да, ошол жакшы көзөмөлдөп аятат депчи. Ушул убакытка чейин канча ушундай кармалган фактылар эметилгенби сиздерде? Дамыйлар менен мынча кармалды, мындай болду. Бул границадан мынча жаптык депчи. Границалар боюнча айтып кетсем, мен жана башында айтып кеткендей, бул химиялык суюктуктар жанагы элдик товарлар ошондой эле жанагы күн колдонгон бытовой бул жамын ошону менен жамынып келет, анткени бул химиялык заттар суюктукка окшош, ошол эле жанагы чистящий средство деп коет, жанагы сырөө эле болуп келет. Сырөө болуп келет, ооба, сырөө. Бирок мисалы биз тараптан дагы, ошондой эле көмөктөштөрүбүз тараптан дагы, ошондой эл аралык уюмдар тараптан дагы атайын кызматкерлерге, ошо чек ара кызматкерлерине дагы, баж кызматкерлерине атайын сабактар өткөрүлөт. Биз ушундай сабактарды уюштурабыз. Сменада турган, ошо чек арада турган, бажы жанагы постто турган кызматкерлерди чакырып, биз аларга үйрөтүп көрсөтүп беребиз. Мисалы, бул суюктук мындай түрдө жамынат, бул суюктук мындай түрдө катылат деп туруп, биз ар дайым ушундай сабактарды өткөзөбүз. Мындан сырткары жана мен айтып кеткен баш кармалыктын кызматкерлери дагы чет мамлекеттин жана компетенттүү органдары менен чогуу мындай тажрыйба алмашып, бизге келип алар тренинг өткөрөт. Границаларды колдун келишинче мындай жакшы эле карайбыз, бирок жанагы товары народное потребление деп коет, ошонун арасынан катылып кеткен учурлар бар. Бирок айрыкча мен айтып кеткениз бул банги лабораториялар бүгүнкү күндө. Мисалы 22 жылы, мен эсимде болсо керек, 22 жылы 7 банги лабораториялар алынган, кармаганбыз. Именно жана синтетикалык ооба. А бул жылы болсо 9 айда эле 5 банги лабораторияны аныктап бөгөт койдук да. Дагы бир ой кетти, мисалы, кара бурай чеккен адамдын мындай жүрүш турушу, мындай бир башкача өзгөчө, мындай караганда көзү кызарат дейби же бирдеме билинет да. Мына күндүз айырмаласа, мисалы болот, Там границаны өтүп атканда ит менен мисалы чөнтөгүндө бир урушник болсо же кара бурай болсо, мисалы ит эме кылып билинет да. Азыркы мисалы жаштар, мисалы бизде ушундай эме система барбы же жок? Мисалы көчөдө ошол азыр ошол синтетический наркотикти колдонуп алып, мисалы көчөдө адамдарды менен коом менен аралашып жүргөндө ошондой адамдарды айырмалаш мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Сөзсүз мүмкүн, албетте мүмкүн. Бул ар түрдүү наркотик, ар кандай наркотикти колдонсо көздөрү кызарат, психикалык жүрүм туруму да башкача болот. Мисалы айрыкча биздин азыр патрульный постовой служба кеңири иштейт. Булар дагы жана жөн жүргөн жарандарды эмес, водительдерди дагы азыр жакшыраак текшеришет да. Именно жана наркотесттер бар. Атайын ушул тесттерди алдырганбыз, тесттер да бар. Ошол тесттер менен да карайбыз. Анан жана айрыкча биз алдын алуу ишмерин алып барабыз деп айттым го. Ошонун алкагында биз түнкү клубтарда, эс алуучу жайларда, интернеттен көрүп эс алуучу жайларда биз кеңири жумушту алып барабыз. Биз былтыр атайын биздин баш кармалыкта атайын бөлүм түзгөнбүз. Ушул бөлүм алдын алуу бөлүмү, бул бөлүм ушундай түнкү рейдтерди жүргүзөт, ушул клубтарды текшерет, жаш муундардын текшерет, ушу тест менен текшерет, наркология алып барышат. Ошол жактан да кадимкидей факттар аныкталып чыккан. Ошо өзүңүз айтып кеткендей, бул жерде суроолордун 80% урматтуу көрөрмандар айтылган ушу границаны эле жабыш керек дейт. Демек, границада бул готовый болуп келбейт. Какой-то бир суроо эле болуп келет. Анан ушул жактан лабораториялардан, бирок албетте сиздердин ишиңиздерди да көрүп атабыз. Лабораторияда кармалып аткан. Сөздүн аягында ата-энелерге, ушул колдонуп аткандарга
аягы эмне менен бүтөт, анан ата энелер ошол эле журтка ушул боюнча эмне деп кайрылып кетет элеңиз? Азыркы ушул акыры чатак нерселер болот. Биз ушул жана алдын алуучу иштерди алып барабыз дебедимби? Ушул көркөм кинолорду дагы тартканбыз. Ушул кинолорду дагы эми бүт эле кино турмуштан алынган. Коомду мындай сөздү жеткизе албаган нерсени кинодон бул жакшылык алып барбайт. Ден соолугунан ажырайт. Ата энеси страдать этет. Туугандары, ошондой эле биздин Кыргызстаныбыздын келечеги жок болот. Анткени биздин келечегибиз бул жаш муундар. Жаш жетелектер бул биздин келечегибиз. Ошон үчүн айрыкча каралып кетет элем, урматтуу ата энелер, балдарыңызды жакшы карап, кабар алып, эмне менен жүрөт, ким менен жүрөт, каякта жүрөт, эмне менен алектенет, кандай жумуш алып барып атат, эмне акча кайдан таап атат, эмне жеп ататка чейин ошентип көзөмөл кылып берсе, жалгыз гана күч органдар же бүт эле мамлекеттик органдар эмес, ата энелерибиз да жардам берсе, анткени мыйзамда бар. Бул мыйзамда да көрсөтүлгөн. 60-мыйзам бар. Бул ата эне түздөн түз баланын жүрүш турумуна жооп берет. Ошол мыйзамга да такасак да ата энелер жоопкерчиликтүү, анан мындай социальный жагынан да карасак, ата эне жоопкерчилик. Мен түшүнөм, кээде мындай баланы эркелетип же көп мындай көңүл бурбай, мейли байкуш балам окуп атат, тигинтип атат деп көңүл бурабыз. Бирок бул жаманчылык алдын ала келип эшикти тыкылдатпайт. Бул бале бир замат келип кетет. Мен өзүм деле мындай ишенбейм, менин балам эртең барып туруп наркотикке аралашат деген гарантия жок. Анткеничи ошол баланы убагында көзөмөлдөп, керектүү нерселер менен аны спорт болобу машыктырып, ошондой эле ар кандай кружоктор бар, ошол кружокторго машыктырып, ошондой тарбия берсеңиздер, абдан бизге да жумушту жеңилдетип бермексиңер. Жанагы чоң дилерлер, жана чоң көлөмдүү наркотик ташыган, аткезичилик жолун ташыгандар, күч органдардын күчү жетет. Биз алар менен тынымсыз күнү түнү күрөшөбүз. Контролдогонго, баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Манас эпосунда айткандай, кыргыз мамлекеттигин чындоо, көздүн карегинде сактоо ар бирибиздин атуулук милдетибиз дейт да. Бул бир гана Ички иштер министрлигинин же болбосо Коопсуздук комитетинин иши эмес. Бул баардыгыбыз жапа тырмак эгер күрөшпөй турган болсок, анткени бул синтетикалык наркотикти колдонгондон кийин, адам акча таппагандан кийин, баягы уже кыйналып баштагандан кийин ар кайсы нерсе кылып барышы мүмкүн. Кол салып башташы мүмкүн, ал сизге кол салышы мүмкүн. Ал уже бул психикалык жактан жабыркагандан кийин балким сиздин кызыңызды зорутап кетиши мүмкүн, сиздин балаңызды уруп кетиши мүмкүн, сиздин балаңыздын телефонун уурдап кетиши мүмкүн, түндө сиздики ооруга кириши мүмкүн. Себеби булар баягы организм требовать эткенден кийин булар любой жолго барат экен да. Ошон үчүн туугандар, баарыңыздардан сураныч, ушул видеолор менен бөлүштүрүш керек. Анан Кудай буйрса да Ички иштер министрлиги менен келечекте дагы бир чоң областтарда, райондордо форумдарды өткөзүп, ушул боюнча дагы кенен маалыматты беребиз дегенге Кудай буйрса бир ниеттерибиз бар. Адам каралчы кайта албаган, Алла каралчы кайта албайт дейт. Ушул жакта жамаатта кызмат кылып аткандардын бардыгына Алла жашоо өмүрүнө береке берсин. Мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Анан илимдүү, билимдүү мамлекетке салым кошо турган жаштарыбыз көп болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.